Assalamu alaikum. Biz Instagram'ın özünden target getire sаны үчүн ошол жерди басабыз. Дагы бул жерде продвигать публикация деп чыгат экен. Бизге купон $20. Анан цельди тандайбыз. Больше сообщений, больше посвящений сайте и анан дагы профилге посвящение. Бирден цел аудиторияны тандайбыз. Мен автоматически кылдым. Кийинкисинде бул жерде акчасын тандайбыз. Күнүнө канча күнгө деп рубль менен кетирип жүрөм. Ошон үчүн мисалы үчүн 4 күнгө 80 рубльдан канча сом болот. Анан канча охват болот. Меники охват аз болуп калды да, ошондуктан создать кылып көрдүм. Название аудитория. Мен таргет, SMM, анан видеомонтаж деп жазып койдум. Бул жерде мисалы үчүн сиз детский одежда сатсаңыз или косметика сатсаңыз, ошолорду жазсаңыз болот. Кийинкисинде бул местоположение, каяктан мен жашаган жерим Кыргызстанда, айрыкча сиздердин филиалыңыздар болсо, иштеген салонуңуздардын адреси болсо или сиз доставка кылып бере тургандай болсоңуз. Анан бул жерде мен Москва дегенди кошуп койсом, эмне потенциальный охватым көбөйө түштү. Анан интереси деген жерде мисалы үчүн сиздин товарыңызга кимдер кызыгат, ошолор боюнча жазсаңыз, өздөрү рекомендацияга толтура чыгарып берет. Дом десеңиз дом жөнүндө, одежда десеңиз жалаң одежда, детский, көптөгөн покупка, онлайн покупка, ошолордун баарын отметка кылып тандап алсаңыз, ошол адамдарга көргөзөт деген түшүндүрөт бул жерден. Мисалы үчүн мен таргет кетирсем, бул жерден чыгарып берип атат. Мына маркетинг, социальный сеть, Instagram, Facebook, YouTube. Ошондой мында көптөгөн өздөрү рекомендация чыгарып берет. Ошолордун баарын тандап алдым. Охватым ушундай болду. Анан бул жерден возрастты тандайбыз. Возрастты аялбы, эркекпи, ошону дагы тандап алсак болот. Всё, галочканы басабыз өйдө жактагы. Анан далее кылабыз. Бул жерден дагы бир жолу биз бул жерде мына канча бюджетке канча көп көрөсөз, ошончо адамдарды охват көрсөтүп берет экенин түшүндүрүп жатат. 3 күнгө, мисалы үчүн мен 4 күнгө кетирип көрөйүн. 900 000 кишиге кеткен. Анан способ оплаты дегит. Способ оплатыдан обязательно карточка керек. Бул жерде өзүңүздүн намыңызда жана Instagram баракчаңыз менен туташылган фамилия, имя боюнча. Анан картаны карап, точно кылып жазып толтуруп чыгасыз берилген жерлерде. Мен бул жерде кетирейин десем, азыр какой-то айтып атат, бул жерде жашын туура эмес берип салгансың деп. Ошон үчүн мен артка жылам дагы азыр кайрадан эмне кылам? Бул жерден мен 18 жаштан өйдө кетирип баштайт экенмин, антпесе мени таргетимди кетирбей коет экен. Ошондой. Мынакей бүтүп калды, мен кеттим, бир күн текшерет 24 саат бою. Таргетибизди текшерүү үчүн реклама деген жерди жазабыз жана профилдеги бассак эле ушундай бизге отчет катары баарын көрсөтүп турат. Мына 2 адам келди. Мен жаңы эле таргет кетирдим бул. Анан канча 7 сааттан бери 22 рубль короптур, 62 цент. Анан аудитория каяктан кетип атат, көбүнчө канча адам көрдү, мына ушулар боюнча бизге маалымат берип турат. Биз аны көзөмөлдөп турсак болот. Баарыңыздарга ийгилик.